Ырчы Асель Кадырбекова жандандыруу бөлүмүнөн палатага которулду. Бүгүн 7-июлга карата автокырсыкка кабылган ырчы Асель Кадырбекованын абалы тууралуу Бишкектеги травматология жана ортопедия илим-изилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабеков төмөнкүлөргө токтолду. Ырчынын абалы оор, бирок туруктуу, бир аздан сүйлөп баштады. Ал көбүнчө уктап атат, жылыш бар, деди Жумабеков. Учурда ырчы жандандыруу бөлүмүнөн өзүнчө палатага которулган, жанында апасы бар. Ал эми Асель Кадырбекова апасын жана башка адамдарды тааный баштаганын да кабарланды. Маалымат үчүн кошумчалай кетсек, ырчы Асель Кадырбекова 26-июлда Бишкек шаарында жол кырсыгына кабылган. 2 унаанын кагылышуусунан 3 адам жаракат алган. Кырсык көчөгө орнотулган видео байкоого жазылып калган. Травматология жана ортопедия илим-изилдөө борборуна жеткирилген ырчы кайра жандандыруу бөлүмүнө эс учун билбеген абалда жаткырылган.